Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кыяматка чейинки үммөткө ар бир амалдын сүннөттөн үйрөтүп кеткен. Алардын бири тырмагын алуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ашрун минал фитра", 10 нерсе бул фитраттан, адамдын табиятынан. Башка бир риwayatта "Хомсун минал фитра", 5 нерсе адамдын табиятынан деп айтылган. Алардын бири тaqlimul azfar, тырмактарын алуу. Тырмагын алып жүрүүнү бул адамдын табияты талап кыла турган амал. Эч бир адамдын табияты тырмагын коюп аны өстүрүп жүрүүнү каалабайт. Андыктан тырмак алуунун тартиптери жана ага байланыштуу сүннөттөр туурасында эң биринчи жума күнү тырмак алганга көңүл буруу. Ibn Abbas radıyallahu anhu aytat: "At-taqlimu yawmal jum'ati yudkhilu shifaa ve yukhriju'd da'a." Жума күнү тырмагын алуу бул адамдын ден соолугуна да жана оорулардан сак болуусуна дагы жардам берет дейт. Ошондой эле Айша радıyallahu anha энебиз айтат: "Ман тaqallama azfarahu yawmal jum'ati wa qa'a min as-su'i ila mithliha." Ким жума күнү тырмагын ала турган болсо, кийинки жумага чейин жамандыктардан сак болот дейт. Ошол себептен жума күнү тырмак алганга көңүл буруу жана тырмагын алганда таштанды жана башка жерлерге таштап койгондон да сактаныш керек. Үчүнчүдөн тырмагын жерге көмүп коюу ушул сүннөт, ушул тырмактын адеби. Себеби Жабир радıyallahu anhu айтат: "Даффину димаакум ва аш'аракум ва азфаракум." Силер өз чачыңарды жана аккан кандарыңарды, ошондой эле тырмагыңарды силер көмүп койгула дейт. Себеби адамдын денесинен чыккан нерсе бул урматтуу болуп саналат. Экинчиден ал нерселерди колдонуп, адамдын денесинен чыккан тырмак, чач жана башка нерселерди сыйкырчы, бакчылар колдонуп алып, адамга толук зыян жеткирип коюшу ыктымал. Ошол себептен сүннөткө ылайыктуу жашоодаган адамдын дүйнөлүк жана ахиреттик тынчтыгы жана бактылуулугу камтылган. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тырмак алуунун тартиптерин дагы көргөзүп кеткен. Колдун тырмагын алуунун тартиби биринчи оң колунун сөймөйүнөн баштап чыпалагына чейин, анан сол колунун чыпалагынан башталып бармакка чейин алып, акырында оң колунун бармагынын тырмагын алуу ушул сүннөт. Буттун тырмагын алууда буттун оң бутунун чыпалагынан баштап бармакка чейин, сол бутунун бармагынан баштап чыпалагына чейин тырмагын алуу. Мындайча айтканда, оң бутунун чыпалагынан сол бутунун чыпалагына чейин бир чекеден алуу ушул тырмак алгандын сүннөт тартиби. Аллама Ибн Хажар рахматуллаху алейхи тырмак алуунун дагы бир канча тартиптери бар дейт. Ошолордун ичинен ушул негизде азыркы айтылган тартипте тырмак алууга баса белгилеген жана аны эң сүннөткө ылайыктуусу деп баяндаган. Себеби ушул жогоруда айтылган негизде тырмагын алуу бул Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын да оң жактан баштоону жактыруу деген хадистерине дагы эң ылайык келет деп баяндаган. Андыктан Алла субханаху ва таала ар бир инсанга толук сүннөт менен жашаганга жеңилдик берсин.